Косилка боюнча маалымат бергиле. Универсальный, жатка. Bir жағы көтөрүлүп, bir жағы чабып кете берет. Арышниги и фрезасы. Накталай, лизинг деген түшүнүк бар. Айлбанкта мурабаха түрүндө болот. Арышниги болот. Чоң арышниги болот. Булар лигровка менен болот. 745 модель, плюс жағы телевишка уласаз болот. 12 насадка уланып уланганда. Ремонт, запчасть полный бекер болот. Руль Караңыздар. 360 градуска бурулат. Сизге кандай удобный болсо, буну көтөрүп аласыз. Вот, кете бересиз. Bir gün geçke jet olsa aябай соң экен. 12 at. 12 аттын күчүн берет. Басы. Атак дөңсө, чукуу жерлерге бул косилкасы өзү түшүп өйдөлдүй боло берет. Чөптү кыркканга жеңилдик болот. Жылдан жылга дыйкандын жумушу жеңилдеп баратат да. Эки жакка ачастан шок кылып коз. Урматтуу дыйкандар, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин комментарийлерде көп косилка боюнча маалымат бергиле. Мотоблок тартканда дагы косилкалар боюнча маалымат аз. Мынакей азыр биз сиздерге ушул мынакей өзүңүз көрүп турганыңыздардай биздин эң жакшы специалист мотоблоктор боюнча айтып берет сиздерге. Ассаламу алейкум мекендештер. Сиздерге мынакей жаңы мотоблоктор келди. Кудайым буюрса жакшы качествода, универсальный, жатка, арышниги и фрезасы. Полный бир комплектте кеткен. Полный жаңы түрдө мотоблок алып келдик. Кудай кааласа, буюрса ушул мотоблокторубузду сиздерге иштетип, көрсөтүп, иш жүзүндө көрсөтүп беребиз. Бул эми урматтуу көрүүчүлөр, бул мотоблоктор новинка экен, жаңы экен, Кыргызстанда жаңы, Кыргызстанда жаңы. Мынакей сиздер биринчи көрүп атасыздар, мынакей бүгүн эле чогултуп атышты жана жигиттер. Кандай жолдор менен сатып атасыздар? Накталай, лизинг деген түшүнүк бар. Сиз айтып аткан рассрочка анка түрлөрү болсо, основной через банк аркылуу. Через банк. Бакай банк, Байтүшү, Элдик банк мурабаха түрүндө өнда кылам десе. Айлбанк менен да оформить этип беребиз. Мурабаха түрүндө. Азыркы кезде Элдик банк Айлбанкта мурабаха түрүндө болот атат. Рассрочкалар. Канча убакытка бөлүп берилет? 12 айга бөлүп берилет. Бир жылга чейин бөлүп берилет. Бул жаңы модель. Основной азыркы кезде Кыргызстанга биринчи жолу келип атат, универсальный болуп. Комплегинде косилкасы болот, жатка косилка 1,20 сантиметр. И мындай комплегинде артына уланган фрезасы кетет. Бул да 4 виды болуп кетет. И комплегинде ошо мындай арышниги болот. Чоң арышниги болот. Булар лигровка менен болот полностью. Булар универсальный. И 3 скорость болот. Вперед 3 скорость алдыга, вперед задний 3 скорость артка. Азыркы кезде мындай мотоблоктор Кыргызстанда чындыгында жок азыр. 3 скорость менен заднийга анга бирде мотоблок жүрбөйт да. Бизге алып келип атат, азыркы кезде алып келип аткандар. Күчтүү да болот. И редуктору болсо, эң жакшы качестводагы редуктор болот. Булар Лончин заводдон чыккан завод. Бул Алемде фирманы биз өзүбүз Алем фирманы бул рассрочка кылып алып кетебиз. Бул 745 модель. Эң жакшы модель бул. Дизельный модель. Рульдары белгилерде аябай жакшы. Управлениялары да. Бул жерден басасыз, всё. Управлять эте бересиз. Экинчисинен болсо, рульдары дагы бекке бурулат. Оңго, солго 360 градуска чейин бурулат. Бурулгандары. Заднийга болсо, 3 скорость, алдыга дагы 3 скорость кетет. И понижний, повышенный бардыгы кетет. Двигателге келсек 186 двигатель, бул Кама двигатель. Эң жакшы двигатель болот. Бул основной завод Америкага, Европага, основной Европага завод айтат. Бизден эң көп алган Америка и Индияга көп кетет дейт. Евростандартта чыккан. Качествосы аябай жакшы. Двигатель 500 граммдан 800 граммга чейин максимум саатына расход кылат. Иштегенине жараша. Жаткасы болсо чисто оригинал жатка. Жатка дагы. Салмактары дагы аябай оор. Эки адам жатканын өсүн эки адамдап көтөрөсүздөр булардыкын. Редукторуна келсек, редуктор прошный редуктор болот. Буларга эгер элдер туура колдонуп, майын убагында анда алмаштырып, иштетип аткан болсо, 3 жыл, 4 жылга чейин редуктор без ремонт, без ничего иштеп берет. Жакшы экен. Иштеп бергендери. Дизельный болот. Дизельный аябай күчтүү болот, кен салмагы да оор болот. Бул жердеги рычагтар болсо, бул задныйдын рычагы болот. Бул блокировка анкар рычаг.
Статор менен болот. Аккумулятор статор менен болот полностью. Жакшылыгы булардыкы универсальный болот. Отдельный и плюс жагы телевишка уласаңыз болот. Еще 12 насадка уланат уланганда. Biz азыр 3 эле 4 эле насадкасын алып келдик, телевишкасын алып келдик, жатка, фреза и арышнигин алып келдик. Кары күрөгөнү бар, үйлөп чыгарып бермеси бар. Эгер отдельно алам дегендер болсо, өзү заказ кылып беребиз алардын дагы. И шоткасы бар. Айлантып, асфальттарды шыпырып кеткен экен, пеки кандай десем, круглый шотка шыпырып кеткен круглый шоткалар болот. Алар дагы 1,20 см болот. Карды дагы 1,20 см алып, и үйлөп берет. Үйлөп бергендери. Кар тазалагыч. Кар тазалагычтары бар. И плюс отун майдалагычтары бар. Ушуга да ушул эле берки уланат. И газонокосилкасы бар. Ушуга эле уланат. Ал да чоң болот. Ошондой андайларды эле бизге заказ берсе, биз алып келип беребиз. Бул универсальный мотоблок болуп, 12 насадка уланганда. 12 насадка. Универсал экен да. Аябай жүргүзгөнү өзү аябай жеңил. Зажигание ручной да жүргүзсө болот. Аккумуляторлары бул жерде бекитилген. Бул жерде суу кирбейт, башка болбойт. Закрытый болот. Ошо жакшылыгы мындай прошный кылып завод чыгарган да. Качестволары аябай жакшы. Бул алемге канча гарантия берет атасыңар? 1 жыл берилет, 6 ай сервис, 6 ай полный. Биринчи 6 ай коробка моторго ремонт, запчасть полный бекер болот. Жакшы экен да. Механик часттары сынып калса, мисалы үчүн жаткан тиштери сынып калса, аларга гарантия берилбейт. Алар механик час. Расходник. Алар расходник. Анткени ташка уруп алышы мүмкүн клиент өзү, ошондой нерселер болуп калат. Ошон үчүн коробка моторго 6 айдын ичинде ремонт, запчасть полный бекер болот. Экинчи 6 ай болсо сервисный, ремонт бесплатный, запчастьтарын алып беришет. Өзүңөрдө бар сервисный обслуживание. Сервис, бизде бар өзүбүздө сервис. Жанагындай расходниктерин чогултуп комплект кылып запас менен алып кетсе болот. Алып кетсе болот. Толуктап алат да. Ноларын чыгарат. Удобныйлыгы. И так. Вот. Руль. Караңыздар. 360 градуска бурулат. Мынаса. Вот. Бул жагына фреза тагылбайт да? Жок, биягын тагылат. жаткан алынат, ордуна эле фреза катылат. Мына бензиновыйда турат го. Ошондой. Ошондой болуп туруп эле катылат. Арышник дагы бул жерге. Бардыгы универсальный болуп чыккан бул жака да, телевишка деле бул жака. Сизге кандай удобный болсо, буну көтөрүп аласыз. Вот, кете бересиз ушулай. Текшерип жатып иштеле берет. Иштеле берет, иштеп атканда. Бул кандай ордугу салмагы канча болуп калат бул? Салмагы негизи жаткан алып сызасыз, өзүнүн салмагы 135 кг. Өтө силкпейби иштегенде мындай? Адамды силкпейт, талытпайт. Ошонусу жакшы. Чытыруу болуп атпайбы? Эгерде дөңгөлөгүн алып, фреза коюлаткан болсо, дөңгөлөктөрүн алып туруп, фреза коюлса, ошондо силкип иштейт. Адамды талтат ошондо. Мындай кезде адам талтпайт. Анткени булар силкпейт. Жатканы койгондо буну 360 градуска бурасыздар. Бул жерге. Болгону жатка болгондо эле ошондой положениеде иштейт экен да. Эки скоростто кайра катырып коесуздар. Кандай жакшы. Толуктай турган суроолорумду берип кетейин, Али мырза. Бакка ошондо канча батат? Бакка болсо негизи 5 литрден 6 литргече максимум батат батканы. Сизге 5 мындайча айтканда 6 саат кызмат кылып берет. Бир күн иштеп берет. Эгерде 70% нагрузка берсеңиз. Эгер 75 бербестен 50-60 эң көбү негизи 50% менен эле иштейт. Ал ашыгы менен жетет. 75% иштегенде адам уже артынан чуркап калат. Уже газды кошосуз. Ошо кезде бир аз көбүрөөк кылат, 800 граммга чейин максимум расход кылат ошо кезде. Бул 50% иштегенде сизге мындайча айтканда бир күн кечкери бир бак жетет. Бир бак канча болду ошондо батканы? Бакканы 6 литр батат. 6 литр бир күн кечке жетип атса аябай соң экен да. Канча аттын күчү болот биякта? Аттын күчү буларда 186 мотор болуп 12 лошадиный сила берет. 12 аттын күчүн берет. Басы дизельныйдын басы общий комплект менен кетет. Бөлүп сатылбайт. Сатылганы 210 000 сом. Бул дизельныйдын өзүнүн басы. Эгер бул жерде фреза комплектинде и арышник, и жатка 3 комплект. Ошо сумманы иштеген. Ошонун ичинде 3 комплект кетет. Телевишкасы бар отдельно. 38 000 сом. Ал деле оригинал телевишка. Азыр биз аны отдельно алса болот.
заказ кылыш керекпи же Жок, азыркы кезде наличка бар. наличный бар экен да. Наличный Эми бар. тележкасы керек болсо кошо алат экенсиздер. Ушундай шаймандары жанагы 200 канча деген? 210 миң сом. 210 миң сомго 3 шайманы менен кошо берип атат. Булар Бул деле рассрочка. Аязбай аке, булар кымбат. Элдер кымбат деши мүмкүн. Бирок качество ошо талапка жооп берет. И иштеген да ошого. Буларда мини бизнес кылса болот. Азыркы кезде бактардын ичине эч ким тракторлар кирбейт. Жаткасы менен ооруп, азыр бензокаса менен оорушуп атпайбы кыйналбастанчы. Кыйналбастан бул менен оорусо, мисалы үчүн бензокаса менен 2 күн оргон жерди бул менен жарым күндө ооруп бүтүрсө болот да. И эконом жагы да эконом болот, уже кыйналбайт. Жери бир тегиздикте чыккандары. Ошону сурап кетейинчи. Бизде көп комментарийлерге жазылат да. Арзан, кымбат депчи. Анан негизи азыр эгер бул мотоблокту кичине кымбатыраак алса, математикасын кандай кылып жүргүзүп берсек болот? Мисалы үчүн арзан мотоблоктордун айырмасы эмнеде болуп калышы мүмкүн? Арзан мотоблоктун редуктору да арзан болот. Сиз Кытайга заказ бергениңизде 5000 сомдук заказ берсеңиз, 5000 сомдук куду ушундай алып 5000 сомдук жасап беришет да, мисалы. 10000 сомдук берсеңиз, куду ошону эле 10000 сомдук кылып жасап берет. Бул качество да основной. Но двигатель окшош эле двигатель, бирок 186 двигатель. Эң дешевый двигатель коюп беришет. Анын өмүрү да кыска болот, иштеп бергени да кыскараак болот да, мындайча айтканда. Булар оригинал двигательдер болгон үчүн эч коркпой алса болот. Мен да коркпой берем, 6 ай эмнеге гарантия берип атабыз. Ремонт, запчасть болуп бекер болуп атат редуктор менен и моторго. Алар ошо талапка жооп берет. Мен качествосуна да ишенем, иштеп бергенине да. Өзүнүн акчасын актайт. Банк аркылуу рассрочкалар түрүндө өндө кылып берем алардын бардыгын. Бул эми жаңы келип атпайбы? Булар сатыла элек да, же сатылдыбы? Жок, сатылды. Бул заводдон биз завод менен сүйлөшүп атканда сүрөттөрүнөн алып биз өзгөнгө ошко бир салганбыз. Көрбөй туруп бизден бир байка алышкан. Алар полный комплект алышты. Жана 12 шайман бардыгы телевишкасы менен, жок, бул же 4 телевишка и арычник, жатка и фрезасы менен полный комплект алышкан. Ал дизельный алышты. Иштеп атышат. Иштеп атышат алар. Бир иштетебиз буну. Иштетип, кандай иштешин мен элге кандай иштейт, чөптү кандай таза оробу, начар оробу, ошолорду полный көрсөтүп, иш жүзүндө көрсөтүп берем. Азыр мына ушуну далилдейбиз. Катталыңыздар, көрүңүздөр. Кийинки мотоблок өтө берели, убакыттан уттурбай. Аязбай экен. Буда лончин мотор турат. Бул бензиновый, завод өзү лончин завод. 420 двигатель турат. 420 двигатель. 420 двигатель деле чисто фактически 12 лошадиный сила берет. Расходу болсо бензиндики дизельге караганда көбүрөөк болот. Булар максимум 75% иштегенде 1,5 литр ичет. 1 литрден 1,5 литрге чейин да. Основной эми как 50% иштегенде 800 1 литрге чейин максимум иштеши мүмкүн. Буда деле полный функциялары бирдей, дизельный менен окшош, редуктор бир турат. Болгону бензиновый. Буда деле статору бар бардыгында, ручной. Бул жердеги управлениялар бардыгы бирдей кетет. Только мотор гана бөлөк. Разница мотордо, разница ценасында. Бунун баасы канча? Бунун баасы болсо 200 миң сом болот. Бензиновыйдыкы. Дизельдики 10 миң сомго. 10 миң сомго разница берет. Бул дизельный мотордун разница берет. Жеткиргенде кандай? Районго апарып түшүп беришет. Биз аманат компания менен иштейбиз. Аманат компания райондорго жеткизип берет. Өздөрүнүн склады бар, ошо райондордон алып кетсе болот да. Бул бияка Бишкекке келип отурбай күтүп отурбай. Основной менин эң көп клиентим бул Кызылкая. Нокат Кызылкая. Аябай көп ошол жака кетти. Ошол жактан оформлениялар да көп болот. Көп болгондо азыр дыйкандарда азыркы кезде бир аз акча тартыш болгон нерсенен көп адамдар рассрочка түрүндө через банк аркылуу алышат. Түшү менен берет. Түшү менен алар өздөрү төлөп кутулуп кетише берет да. Ошол жагы жакшы. Эми разницасы мындайча айтканда анда банктарда бир сааттын ичинде одобрение берилет. Убактысы ошо 1 саатка убакыт, 1,5 сааттын убакыттын ичинде одобрение берилет да. Эгер историялары жакшы болсо, проблема жок, берилет да. Бул бөлүп төлөгөндө канчадан берип калат ай сайын? Ай сайын аны банк менен
банкка барат. Бир 10 000 сом тегереги болуп калат да эми. Ай сайын жок, 12 айдыкы болсо 10 миңдин үстүндө болуп калат. 12 000 сом тегереги болуп калат экен да. Аны банктар эсептеп беришет өздөрү. Бул эми эмнеге сурап атам, бул биздин дыйкандарга аябай кызык. Бул маанилүү нерсе да. Анан биз банктарга барып тартып беребиз деп атам, бирок банктарга мүмкүнчүлүк жок болуп атат да баргангачы. Убакыт да жок болуп атат. Анан ушундай жерден айта кетели дегеним да. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул эки мотоблок боюнча экөө окшош эле экен. Комплегинде фреза кетет, арычник кетет, анан жатка кетет экен. Бул жерде фрезасы 70 см фреза кетет. И бул жерде фреза өйдө ылдый түшөт, түшкөндөрү. Бул жерде лигровка бар. Буну иштеп аткан кезде алып салынат. Бул жерде өзүнүн жерге кандай уклон менен киргизип кеткен өзүнүн шайманы бар бул жерде. Бул өйдө төмөн түшөт. Ошого карап фреза майдалап кете берет кеткени. Бул ушундай капкагы менен. Бул защита просто. Защита адамдын беттерине топурак чачпайт, башка кылбайт, адамдын буту илешпейт. И эң жакшы жери буларда адамды силкпейт. Ошол жери жакшы. Чарчатпайт. Адамды чарчатпайт. Иштей берсе болот. Муну азыр эми иштетип көрсөтөлү. Түшүмүңөрдү 15-20% кантип көбөйтөм деп бир ойлонсоңуздар, урматтуу дыйкандар, сиздерге мен Suprilt аттуу биостимуляторду сунуштайм. 14 артыкчылыгын айтып берейин. Биринчиси өсүмдүктөрдүн өсүшүн жакшыртат. Экинчиси физиологиялык активдүүлүгүн стимулдаштырат. Түшүмдүүлүгүн жана продукциянын сапатын жогорулатат. Ар кандай стресске туруктуу болушуна жардамдашат. Жемиштердин көлөмүн жана сапатын жогорулатат дагы, тамыр системасынын өнүгүшүнө түрткү берет. Метаболизмди жана ферменттик активдүүлүгүн стимулдаштырат. Клеткалардын интенсивдүү бөлүнүшүнө өбөлгө түзөт. Өсүмдүктөр үчүн мурда жеткиликсиз болгон комплекстүү азык заттарын өз калыбына алып келет. Топурак түзүлүшүн жакшыртат. Жер аэрациясын жакшыртат. Кандай культура болбосун, өзүнүн азык заттарын сиңирип алышына шарт түзүп берет. Жердин нымдуулугун сактаганга дагы жардам берет. Suprilt менен башка жер семиткичтерди азыраак колдоносуз. Suprilt биостимулятору сиздердин эң негизги жардамчыңыз. Ушул каражатты сиздер Agrostyle компаниясынан таба аласыздар. Дареги телефондору төмөндөгүдөй. Азыр жаткасын иштетип көрсөтөбүз. Кандай иштейт экен, канча метрди алып кетет, канчалык таза чабып кетиштерин полун көрсөтүп беребиз.
азыр болсо сиздерге жерибиз тегиз болгондуктан себептен бул жерде дөң жерлер болуп атат. Бирок косилка овальный болот. Овальный болгон үчүн ондай жерлер болуп аткан болсо, косилка автоматтык түрдө бир жагы көтөрүлүп, бир жагы чабып кете берет. Ушундай тегиз эмес жерлерде. А сиздерге кандай таза чабылган боюнча көрсөтүп берейин анда. Кең. Таза чабып турбайбы? Ооба. Таза чабат экен. Чөп өспөгөндөй эле. Лысый кылып койду. Лысый. Мынакей. Нөлөккө менен турганда. Чапканда бул жерде мындай тегиз эмес жерлер болуп атат. Келип туруп мындай дөң соғып кетет да. Разница жок. Ал жерде жатка овальный болуп бир жагы көтөрүлүп туруп автоматтык түрдө кайра чабып кете берсиздер болот. Обязательно аябай тез тегиз жер керек эмес. Мында калың чөптү. Бул баш өйдө ылдый болот. Вот. Мынакей. Ойноп турат экен да ошондо. Ооба. Ал жактан эгер дөңсөз жер кеп калса, автоматтык түрдө ал жагы көтөрүлөт да бул жагынан чабып кете берет. Дөңсөз жерди да чабып кете берет. Бул биздин жерлер түз эмес. Жерде түз эмес, ал жерде арыктар бар. Каждый берк болгончу беделерде. Тоолуу жерлерде жакшы болот экен да бул, мындай кыйгач жер болгондо дагы. Кыйгач жер болгондо дагы. Мына ушундай артыкчылык бар экен. Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Косилка деп сурап, видеонун комментарийге жазып каласыңар. Мынакей силерге көрсөтүп атабыз. Көрүңүздөр кандай жакшы соонун алып берди. 2-3 сантиметр, эмне деп токтолобуз бу жакта? 5 сантиметрге чейин чөп баткан мал. Жердин уровенинен зависимый. Кээ бирки жер мындай аябай эле басып койсо, чуңкурураак болуп аткан болсо, ошол жердикин мындай үстүнөн алып өтүп кетиши мүмкүн да. А так дөңсө, чукур жерлерге бул косилкасы өзү түшүп өйдө ылдый боло берет. Аябай эле момту эле западлицо деп коет го, аябай эле кыска калып кетти. 3 сантиметр алат экен да. Таштап коет, таза алат экен. Жакшылыгы бул косилканын жакшылыгы, вот. Бул жерге чөптөрдүн, каждый чөптөрдү мындай киргизип берип кетет ногу, тиштери. Основнойчу. Бул жерде азыр көрсөтөйүн. Элге толук көрүнүп аткан болсо. Бул жерде зубчиктер турат, внутри ичинде. Бул тиштер болсо, готовый кылып
чөптү буга тишке жеңилирээк болуш үчүн киргизип беришет. Киргизип бергенден кийин бул чөптү кыркканга жеңилдик болот. Кийин тиштери энди жатканыкын оригинал тиштер болот. Мындай эч ойлонбой чапса болот да. И качествосу да ошого жакшы болот. Бунун салмагы 2 адам көтөрөт. Бир адам жатканын өзүн бир адам көтөргөнгө Мотоблок менен кошобу? Бул жерден бери редуктор менен кетет комплект. Bunun 1.20 dedik. 1.20. Bundan uzundurak olur mu? Жок. En uzun ушул да. 1.20 булар өзүнө рассчитный, стандартный кетет. Бул дизельный мотоблок. Бензиновыйга да уласа болот. Дизельге каласа уласа болот. Булар бир комплект кетет. Дизельныйде дагы ошондой фреза, арышник по комплект кетет булардыкы. Бул 745 модель Алем фирманын. Жанагында айтып кеткендей, Кама двигатель турат. Аябай жакшы двигатель. И гарантиялары менен. Биринчи жолу өзүң чаап көрдүң да бүгүн. Ооба. Кандай болот? Иштетип көрдүң. Мындай берки ойлогон эмес, мындай таза чабып. Жакшы кылып берет экен, а? Аябай жакшы. Результат аябай жакшы. Бир убакыт менен мындай эффективностун айтканда айтып бере аласызбы? Канча гектар, канча жерди чаап салат, канча убакытта? Ал убакыт чапканы адамдан зависимый. Адам чарчабаса чаба берет, иштей берет. Двигательди жайдын күнүндө бир 2 саат иштегенде бир какой-то бир 10-15 минут 20 минут эз алдырыш керек. 2 саатка жетпейт, адам деле өзү артынан басып жүрүп чарчайт, ошого адам эз алганда булдай эз алып кайра иштетип кетерсе боло берет. Мотоблокту аяп деле коюш керек экен, көпкө жетиш үчүн. Ошондуктан 1 саат 2 саат сайын эс алдырып туруш керек. Ооба. Мотордун основной мотордун майын убагында которуп туруш керек. Биздикилер эң көп убагында мотордун майын которбостон ошонун эсебинен моторлор бат чарчап калып аткандар ошодон. Мына чарчап калып атат дегенин айтып калдык. Ушу мотоблок менен иштеп атканда көптөн бери иштеп жүрөсүңөр да. Ооба. Кандай көбүнчө каталарды кетирет ушу мотоблокту алганда, иштетип атканда бир 2-3 негизги каталарын айтып кетпейлиби? Эң биринчи бул майын туура куюшпайт. Аз куюп коет же көп куюп коюшат, болбосо убагында алмаштырышпайт. Ошодон мотор кетет. Экинчи варианты болсо бул өзүнүн нагрузкасында гана иштеш керек. Биздикилер басып алат үстүнө. Өзүнүн хотунда өзү нагрузка бербестен, баспастан мындай бул эз алдырып иштетиш керек. Негизи жайдын күнүндө, основной жайдын күнүндө мотор двигатель ысыйт. Булар воздушный охлаждение болуп эсептелет. Разницасы. Демек ушул эң каталарды кетире турган ушул экен да. Ооба. Редукторда проблема жок. Ал редукторда 1 жылда бир майын которсо болот, или болбосо көбүрөөк иштейткан болсо, сабашка кылышкандар болсо, анда редуктордукун жайдын ортосунда бир майын алмаштырып, потом дагы иштей берсе болот. Ну, жаткасын өзүнчө мындай берки зонсендегилерге кошпойсо болобу же? Жок, аларга түшпөйт. Бир гана өзүнө арналган. Өзүнө гана түшөт бул. Анткени бул жердеги вал 3 зуб менен бири-бирине кийилет. Ал бири-бирине валдар туура келбейт. Ошон эсебинен только өзүнө колдонсо болот. Бир гана өзүнө келет экен да. Ооба. Урматтуу көрүүчү, урматтуу дыйкандар, сиздерге ушул Алем аттуу мотоблокторду айтып бердик. Биз дагы мен ишенем дагы көп чаралык жасайт болуш керекпиз бул ушул боюнча. Биз сиздерге сөз бергендей, мынакей талаага чыгып иштеп атканын көрсөтүп бердик. Комментарийлерге сурооңор жаза бериңиздер. Арышник менен иштетип бердик. Мынакей чөптү чапканын көрсөтүп бердик. Анан фрезаны көрсөттүк. Азыр дагы до и послесин көрсөтөбүз, кандай жумушту кылганын. Мындан ары өзүңөр комментарийге жазып, Али менен түз байланышып, өзүңөрдүн суроолоруңорду бере бергиле. Биз дарегин бир кайта алып кетели. Кайсы жерде жайгашкан ушул мотоблокторду элдер кайсы жерден ала алышат? Мотоблокторду Бишкек шаары, Аламидин базар, Табылга торговый центр, 1-этаж, Е12, Е13 бутигине келип кайрылсаңыздар болот. Ошол жактан толук маалымат да беребиз. Ошол жерден көрүп, мындай короо чыгып айдатып берип, иштетип, текшерип беребиз. Жет областка каласа биз жеткирип берип, жеткирүүлөрүн бекер кылып беребиз. Телефон номерлерди айтып койгула. 0700 49 96 96. 0755 44 63 64. Андан тышкары дагы описанияга жазып коебуз. Кошумча номерлер описанияга жазылат. Ошол жакта эгер мен албай калсам, менде чалуулар көп болгон эсебинен описаниядагы телефон номерлерге чалса, 123 номер болот. Ал жерде
мотоблоктор боюнча жооп берүүчү Адистер. адистер балдар отурат. Алар жооп беришет. Урматтуу дыйкандар, урматтуу мекендештер, биздин Агролайф KG YouTube каналда сельхозтехника боюнча көптөгөн чыгарылыш жасап келатабыз. Көптөгөн чыгарылыштар бар. Каналга кирип көрүңүздөр. Ушул эле мотоблоктор дагы бар. Биздин максатыбыз ушул дыйкандардын жумушу жеңилдесин, дыйкандарга көбүрөөк маалымат берели. Анткени жылдан жылга дыйкандын жумушу жеңилдеп баратат да, ушу технологияга жараша. Ошондуктан биздин каналга урматтуу көрүүчүлөр катталыңыздар. Бизде ушул мотоблоктор боюнча дагы бир нече чыгарылыш болот. Бизде Али деген мырза мотоблоктор боюнча жакшы специалист, көп жылдан бери иштеп келатат. Ошондуктан эгер сиздерге дагы кызык болсо, бизде астына номерлерге жазып коебуз. Ушул Али мырзанын дарегин, Instagram баракчаларын байланышып, өзүңөрдүн суроолоруңорду берип, ушул мотоблокторду заказ кыла бериңиздер.